Түз эфирде жаңылықтардың азырқы сааттарға алынған чыгарылышы менен тааныштырабыз. Студияда Жазгүл Сейдахматова, саламатсыздарбы. Жетөгүз районунун алыскы айылдары жогорку кубаттуулуктагы электр энергиясы менен камсыздалды. Район борборунан обочу орун алган 6 айылга буга чейин электр жарыгы тийиштүү нормага ылайык жетпей келген. Буга көмөк чордондун эскилиги жана электр зымдарынын алыстан тартылышы себеп эле. Калк муктаждыгын жоюу максатында аймактагы Кара Булуң көмөк чордону чыгыш электр ишканасы тарабынан реконструкцияланып пайдаланууга берилди. Эми элеттеги жергиликтүү тургундарга 57 ишкана жана айыл чарба кооперативдерине жогорку чыңалуудагы электр энергиясы бериле баштады. Жетөгүз районуна караштуу санаторий, пристань, кирпичный, Кара Булуң, Кайнар, Бозбешик айылдарынын жашоочулары эми бул көмөк чордон аркылуу электр жарыгын алышат. Буга чейин аталган айылдарга тартылган электр энергиясынын чыңалуусу нормадан төмөн болгон. Буга аба чубалгыларынын алыстан тартылышы себеп эле. Бул өңдүү мүчүлүштүктөр калкты электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыздоо мүмкүнчүлүгүн чектеп келген. Буга байланыштуу Чыгыш электр ачык акционердик коому тарабынан өз мөөнөтүн өтөп бүткөн көмөк чордон калыбына келтирилип, калк пайдасына коюлду. Электр энергиянын элге берген сапаты да кичине начараак болчу. 220 вольт берсек, биз болгону 180-190 вольт берип атканбыз. Анан азыркы учурда бул подстанцияны курулгандан кийин уже биз ошол 60-70 километрде 3кө берип, ар бир айылга отходящий фидер чыгарып, электр энергиянын сапаты уже 220 вольт болуп, уже жакшы болду да. Ошо линияларда аба чубалгыларын кыскартып, ошону 3 дагы кошумча аба чубалгасын 10 киловольт чыгардык бул подстанциядан. Бул подстанциянын кубаттуулугу 2,5 ква. Курулуш иштери 2 айга созулуп, жумуштар 12 кишиден турган Чыгыш электр ачык акционердик коомунун электр техникалык кызматынын тобу жана Жетөгүз райондук электр тармактарынын кызматкерлери менен биргеликте аткарылды. Технологиялары бекем сапаттуу, өзүнүн проектиси бар. Проект боюнча ошого жараша курулду. Ар бир өзүнүн характеристикаларын баарын измерять этип, өзүбүздүн лаборатория бар, ошону менен бүт характеристикаларын баары буюрса жакшы өттү. Авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу, калкты сапаттуу жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо менен катар, аны үнөмдөө жана техникалык жоготуулардын санын кыскартуу иштери да быйыл жанданат. Ал эми техникалык коромжуларды жана электр энергиясын уурдоону кыскартуу үчүн эски индукциялык электр эсептегичтерди электрондук эсептегичтерге алмаштыруу иштери быйылкы жылдын планында. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.